Özüңүздөргө белгилүү кече 8 март болду. Адаттагыдай эле ошо жана бейөкмөт уюмдардын уюштурган акциясы өттү. Биздин мамлекеттин 6 миллион 7 миллионго жакын элдин үнүнү ошол бир бейөкмөт уюмдар уюштурган акция менен баалаганга болбойт. Бүгүнкү күндө мигранттар тарабынан Россияда жүргөн, түрдүү шаарларда жүргөн мигранттардан бизге звоноктор болуп атат. Биздин стратегиялык өнөктөшүбүз түбөлүк өмүр бою келаткан Россия мамлекети жөнүндө дагы, Украина мамлекети жөнүндө дагы биз калыс эле туруп аткандан кийин биздин мигранттардын жүрүш-туруш жашоосуна тоскоолдук кылбаса, ошондуктан Алмазбек Акунжанович ошол бейөкмөт уюмдардын жасаган аракеттерин укук коргоо органдары тарабынан бир иретке келтирип, тартипке келтирбесе болбойт. Биздин Кыргыз мамлекетинин элинин пикири деп эсептелбеш керек. Бул деген өтө опурталдуу көрүнүштү пайда кылып атат да.